Кыргызстанда 2020 өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу тике инвестициялардын келип түшүү агымы 1,5 эсеге кыскарып кеткен. Улуттук статистика комитети жарыялаган маалыматка ылайык Канада мамлекетинен 24,5%, Улуу Британиядан 3,3 эсеге, Кытайдан 1,9 эсеге аз келген. Мамлекетти башкаруучу атка минерлер бийлик талашып, саясат менен алпурушуп жатканда өлкөнү экономикалык каатчылык каптап келатат деп эксперттер коңгуроо кагууда. Экономика министрлиги мунун себеби өлкөдөгү саясий туруксуздук экендигин өздөрү деле моюнга алат. Инвесторлар өлкөдө болуп жаткан окуялардан улам иштешүүдөн баш тартууда. Себептерден алсак, бул азыркы саясат кырдаал, биринчиден пандемия ушул убакта жүрүшү. Саясат кырдаал боюнча айтып кетсек, азыр эми инвесторлор мындай күтүү режиминде туруп калды. Жакында шайлоолор болот. Ошол себептен да карап турушат. Анын үстүнө дагы негизи муну айтып коюш керек, жанакы жергиликтүү жерлерде болгон компаниялар менен болгон мындай инвесторлорго жаратылган көйгөйлөр да жерлерде элден катарынан да. Буга чейинки келген ар бир бийликтен, президенттин же премьер-министрдин төл сөзү Кыргызстанды инвесторлор үчүн бейишке айландыруу эле. Бирок ошол сөз бойдон калып, өлкөдө инвесторлордун келиши көбөйгөн деле жок. Тескерисинче, жергиликтүү эл менен инвесторлордун ортосунда ар дайым чыр чатактар болуп келди. Ага бир мисал, былтыр ат башыда курула турган болуп, курулбай калган логистикалык борбор. 15 миңдей жумуш орнун камсыздай турган долбоордун ишке ашуусуна жергиликтүү тургундар каршылык көрсөткөн. Эксперттер мындай кырдаалдын жаралышына тиешелүү мамлекеттик органдардын күнөөсү чоң экендигин айтып келишет. Ооба, бул революцияда инвестициялык климат өлдү деп айтсак болот, бирок биздин инвесторлор бир гана нерседен кооптонот. Менин жеке оюм боюнча, бул ошол коопсуздукту камсыз кылуу. Эгерде биз ушул коопсуздукту камсыз кылуу инструментин күчөтсөк, анда биз оңой эле инвесторлорду тартып алабыз деп ишенем да. Анткени биздин өлкөгө инвестиция кылам деген чоң инвестор өлкөлөр бар, бирок алар ушул нерседен гана коркот да. Инвесторлордун келбей жатканынын дагы бир себебин ЖИА ассоциациясынын мүчөсү, инвесторлор менен иштеген ишкер Муратбек Исмаилов айтып берди. Ал биздин рынок чет элдик инвесторлор үчүн өтө эле кичинекей. Бардык тармактарга инвестиция келбейт. Биз потенциалдуу тармактарды тандашыбыз керек дейт. Өзүбүз билишибиз керек. Кайсыл тармактарга инвестиция тартканга мүмкүн. Анткени тармактардын баарына эле биз инвестиция тарта албайбыз. Биздин жана орусча айтканда емкость рынка деген түшүнүк бар да. Ошол базарыбыздын чоңдугу. Өтө эле чектелүү базарыбыз бар, өзүбүздүн ички базарыбыз. Ошондуктан биздин бардык тармактарга инвестиция келет дегенден мен алысмын. Ошон үчүн биз өзүбүз кайсыл тармакка биздин артыкчылыгыбыз бар, ошол тармактарды тандашыбыз керек, өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестициялар ген тармагына эле келет. Ген байлыктар түгөнгөндө ал компания өлкөдөн чыгып кете берет. Өндүрүш тармагы да көп деле кызыктырбайт. Биз туризм жана IT технологиялар тармагы боюнча жаңы долбоорлорду тартууга потенциалыбыз жогору дейт адистер. Экономика маселеси боюнча эксперт ишкер Абдисаид Каримбеков инвестор келиш үчүн биз мыйзамдык актыларыбызды тууралашыбыз керек деген пикирин билдирди. Эки эле факторду айткым келет. Биринчиси бул саясий стабилдүүлүк болуш керек мамлекетибизде. Экинчиден биздин мыйзамдарыбыз, нормаларыбыз абдан жөнөкөй жана жеңил болуш керек да. Ошондо гана инвестиция келет деп ойлойм. Анан мына мисалы Кудай буйруса эртең шайлоолор өтүп, саясий стабилдүүлүк келгенден кийин мен каалайт элем ушундай. Биз саясий маселелер менен алек болбосок да, биздин өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы жалпы баарыбыздын аракетибиз экономикалык маселелер болуш керек. Качан экономика бул саясий стабилдүүлүктүн бул өзөгү. Эгерде адамдардын жашоосу жакшы болсо, күнүмдүк кирешеси болуп турса, өзүн ээн эркин сезсе гана бул мамлекетте тынчтык болот.
мисалы жөнөкөй жарандарга ошол эле нерсе керек. Саясаттын кереги жок, чоң болуштун кереги жок. Бөтөн мамлекеттен келген инвесторларга эң башкысы мамлекет коопсуздук маселесин чечип берүүсү зарыл. Көп учурда аймактардын жашоочулары инвесторларды кайрымдуулук кылган жарандар катары кабыл алган учурлар бар. Ошондой эле инвестициялык климатты түзүүдө элдин түшүнүгү да төмөн болуп жатат дейт эксперттер. Демек, чет элдик инвесторлор үчүн Кыргызстан визасыз режимде арзан жана квалификациялуу жумушчу күчүн эркин экономикалык аймактарды жана Борбор Азиядагы соода оазис сыяктуу бир катар жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарнамалашы керек.